Ким китепти окуй билсе күнүгө эки дүйнө жарык берет ишине дейт. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. ЛТР каналынын түз эфиринде чак туш көрсөтүүсүнүн бүгүн адабият күнү. Билесиздерби, бүгүн 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү. ЮНЕСКО уюмунун генералдык конференциясы китеп жана автордук укукту урматтоо максатында аталган күндө атайын белгилөө жөрөлгөсүн иштеп чыккан. Ал эми Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2002 жылдын 21 апрелиндеги токтому менен бүткүл дүйнөлүк китеп күнүн белгилөө шартын кабыл алган. Ошентип биз бүгүн мына ушул бүткүл дүйнөлүк китеп күнүн чак туш көрсөтүүсүнүн түз эфиринде белгилейбиз. Саламатсыздарбы? Кызматыңыздарда мен Айбек Асанбек уулу. Негизи эле мына ушул кыргыздын чыгармалары бүгүн дүйнөлүк тилдерге которулуп, бүгүн Кыргызстанга дагы чет өлкөлүк коноктор байма-бай келип жаткан учуру бүгүнкү дал ушул бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө биздин студиябызга кадырлуу коногубуз келип отурат. Анда мен ушул конокту жалпыңыздар менен тааныштырып кетейин. Нежет Экижи, түркиялык жазуучу, педагог, публицист, түрк адабият уюму уюштурган сынактын 2 жылкы жеңүүчүсү, 10го жакын китептердин автору, аңгемелери бир катар чет тилдерине которулган. Ошондой эле кыргыздын кызы туурасында Чолпон жылдыз китебин жазган. Бул Нежет Экижи мырзабыз. Кош келипсиз. Кош келдик. Саламатсызбы, кыргыз достор? Ошондой эле биздин жаныбызда ушу биздин коногубузду түрк тилине, кыргыз тилине которуп бере турган элибизге белгилүү акын, философ Өмүрбөй Бегалиев айым келип отурат. Кош келипсиз. Жана ошондой эле бүгүн биз чак түштөн дагы бир жаңы чыгарма, жаңы китеп болгондо дагы 3 тилге которулган китеп туурасында сөз кылабыз. Мына ушундай китепти жазган Замир Өсөров агабыз келип отурат. Белгилүү журналист, жазуучу. Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы. Бүгүн болсо бүткүл дүйнөлүк китеп күнү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына менин колумда түрк тилиндеги Чолпон жылдыз китеби. Бул китеп өткөн 2018 жылы Ала тоо журналына кыргыз тилинде жарыяланып, мына ошондон бери кыргыз окурмандары байма-бай таанышып, биздин Нежет Экижи жазуучунун чыгармалары менен таанышып келет. Ошондуктан биз азыр бизге келген коногубузга биринчи суроо берели. Негизи эле башка өлкөлөр Өмүрбөй айым кыргыз дегенде улуу Манастын Эликедин, Айтматовдун Эликедин билишет да. Негизи эле мурда кийин ушу Кыргызстанга келген экенби, кыргыздар жөнүндө эмнелерди билет экен, эмне себептен ушул кыргыз кызы жөнүндө чыгарма жаратты. Ошо жөнүндө коногубузга сөз берсек. Кош келдиңиз, Нежет Бей. Кош болдук. Менин суроом, сиз Кыргызстанга илк келдиңизди билиyorum. Мен сиздин ишиңизде да тааныштым. Сиздин бул китебиңиз Чолпон жылдызы не хакында сиз эмнени сүйлөмөк истиyorsunuz? Бул китепти мен кыргыз тилинде Ала тоодон окудум. Ала тоодон окуп, аны чок бейендим. Бул китепте бул кыргыз Манас хакында, Манас сөздөр, Манас кыргыз, Ала тоо, аларча сөзлөрүн абырдан болдум. Sonra бул түрк тилинде да окудум. Сиздин бул Чолпон жылдызы хикаяңыз Айтматовдун да хикаяларына чок бензиyor. Siz bu kitap Çolpan Yıldızı da neni айтмак istediniz? Bu Çolpan Yıldızı sizin hayatınızdan alındı mı? Sizge bu sorular. Konuşmama başlamadan önce soydaşlarımı hürmetle selamlıyorum. Bugün Dünya Kitap Günü kutluyorum. Aynı zamanda Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, onların da bayramını buradan kutluyorum. Şimdi Çolpan Yıldızı 10 hikayeden oluşan bir kitap. Hikayelerden bir tanesi Çolpan Yıldızı adını taşıyor. Çolpan Yıldızı'nın konusu şu: Türkiye'ye
doktora yapmak için gelen bir Kırgız kızı var. Adı Altınay'dır. Aynen Türkiye'de doktora yapan bir başka Türk öğrenciyle arkadaşlık kurarlar. İkisinin de aslında gönül ilişkisi var. Fakat birbirine söyleyemezler. Bir gün bu gönül ilişkisini açığa vurmak için, açığa çıkarmak için, kalbindeki duyguları kıza aktarmak için özlediğin biri var mı der kıza. Kız der ki benim hasretlim var der. Bu hasretli kelimesini sevdiği biri var olarak anlar ve söyleyemez. Daha sonra doktora tamamlanır. Kızı yolcu etmek için havaalanına götürür. Orada uçağı bekleme saatinde kız oğlanı sevdiğini itiraf eder. Ama der senin hasretlin var der. Der ki benim hasretlim vatanımdır der. O zaman der burada kal. Burada senin toprakların. Biz de senin soydaşlarınız. Burada kal der. Fakat kız der ki Cengiz Aytmatov'un çok güzel bir sözünü tekrar eder. Benim ulu atam Aytmatov der ki aşkını kendi topraklarına gömemeyenler o topraklar üzerinde var olamazlar. Biz millet olarak çok acı çektik. Yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Ben bunun için eğitim gördüm. Seni çok seviyorum ama aklımla gönlüm arasında ikileme düştüm ama vatanıma gitmek zorundayım der ve gözyaşları içinde kızı uğurlar ve eve gelir, kapıyı pencereyi örter, hüngür hüngür ağlar ona. Rahmat. Ne dedi Ömür Bey? Эми Неждет Бей бул Чолпон жылдызы китебинде Түркияга докторлукка окуганы барган кыргыз кызы Алтынай тууралуу баян этет. Ал жерде ал өзүнүн группалашы түрк жигитинин аты жок, аты айтылбайт. Түрк жигити менен жакшы курдаштык, достук мамиледе болуп жүргөнү элдин баарына маалым. Ал экөө дос болуп жүргөнү менен түрк жигити бул кызды аябай сүйөт, бирок өзүнүн ичиндеги туюмдарын кызга билдире албайт, анткени кыз айта албайт, анткени кыз ага бир мүмкүнчүлүк, андай мүмкүнчүлүк болбогон үчүн 4 жыл экөө ошондой жакшы болуп, анан жакшы мамиледе жүрүшөт дагы. Анан 4-чү жыл болгондо кыз мекени Кыргызстанга кайта турган болуп калат. Ошондо тиги жигит эми эмне кылар айласын билбей айтайын деп дайынданып аткан кезинде тиги кыздын оозуна кыздан эме сурайын десе күтүп аткан бирөө барбы деп сураса күтүп аткан бирөө бар деп белги берет да. Анан ошо менен жигит эчтеке айта албай калат дагы. Анан кыз Кыргызстандан бул жигитке кыргыздын камчысын ошоларын белек кылып анан эми кете турган жолго чыгаарда самолет астында турушканда учакка отурарда жигит ошондо билет да кыздын күтүп атканы. Кыз анткени айтат да ошол жерде менин күтүп атканым бар. Бул күтүп атканым бул менин мекеним көп кыйынчылыктарга дуушар болду. Мен мекениме иштеп, мекенимден өлкөмдү көтөрүү үчүн мен да өз салымымды кошуум керек деп мен ошол жерлерин окуганда аябай мага катуу таасир эткен ошол жерлери болду да. Кыргыздын патриот кызы экен да. Ооба, Кыргыздын ушундай патриот кыздары да көп турбайбы? Мен өзүм патриот болгондуктан мага таасир күчтүү болду. Андыктан мен бул кишини издеп таап анан ошо байланышкан себебибиз ушундан болду да. Өткөн жылы Нержет Экежинин мына ошо Чолпон жылдыз аттуу чыгармасы кыргыз тилинде бул жерде Миргүл Текешеванын котормосу менен Ала Тоо журналына жарыяланган. Биздин кыргыз окурмандары мына ушул Чолпон жылдыздын кыргыз тилинде окуп өздөрү баа беришкен биздин түркиялык жазуучуга. Анан айтсаңыз, негизи эле ушу Кыргызстанда мурда болгон бекен же биринчи жолу келишиби? Бул киши Кыргызстанга биринчи жолу келиши. Кыргызстандын
Кыргызстанга биринчи жолу келиши болсо дагы кыргыз сөздөрүн ала тоо манасты бул сырттан окуп бул эме кыргыз жерин көп түрктөр өзү ата журт, биздин ата журт деп билишет. Ошо ата журт деп эле аталат экен. Мына интернет айдыңында деле жазып эле жүрүшөт. Бул кишиге деле жазып атышат. Ата журтубузда жүрөсүң деп. Анан ошо Манасты да көп окуган киши экен. Анан үй бүлөсү менен чогуу сүйлөшүп калганыбызда уулу келини Бишкекте турат экен. Ошо мамлекеттик кызматта түрк тилин үйрөтүү боюнча бул жака жөнөтүлгөн кадр экен. Анан ошо кыргыз элине болгон, булардын кыргызга болгон ошо сүйүүсүн, анан Манаска болгон сүйүүсүн, анан көп негизги маселе бул Айтматовду өтө сүйгөн жазуучу жана үй бүлөсү менен кичинекей эле балдарына дагы үй бүлөсүнө ошо Айтматовдун китептерин окутуп, ошол Айтматов менен чоңоюп өсүшкөн адамдар экен да. Ошон үчүн Айтматовго болгон булардын таазими өтө чоң. Ошо Манас, анан Айтматов деп дүйнө ошол аркылуу түрктөр ошол аркылуу эми кыргыздын да ошол аркылуу ата журтубуз деп кыргыздын сөздөрүн, кыргызга болгон таазим, өздөрүнүн сүйүүсүн билдирип атышат. Анан Азербайжан мага бүгүн эле айтып берди, Азербайжан ушул эле китепти ошо азербайжандарга дагы ылайыкташтырып жазайын деп, бирок көңүлүмө туура келбей кыйналып кеттим деди да. Ошондо анан толугу менен кыргыздарга гана арнадым деди да. Анткени кыргыздарга арнаганда бул ошол өзүндөгү ички туюмдары, өзүнүн ички сүйүүсү жакшы чыккан байкап, бул эми Кудайдын белгиси болсо керек, Манастын белгиси болсо керек деп мен түшүндүм. Негизи мурда кийин Кыргызстанда болбосо, негизи кыргыз эли жөнүндө угуп билип жүрүп, ошол баягы кыргыздын кызын кандай берди? Мен да ошого таң калып анан сурадым. Бул сиз Кыргызстанда илк уулдугуңузду сүйлөдүм. Сиз кыргыз сөзлөрүн, кыргыз ала тоосун, кыргыз аларча, калпак, камчы бул сөздөрдү кимден өгөрөндүңүз? Бул сөздөрдү насыл кулландыңыз бул китеп Чолпон Йылдызында? Şimdi bitti mi sorun? Evet. Şimdi Çolpan Yıldızı'nda bazı teknik özellikler de var. Mesela bir iç yapı var, bir de derin yapı var. Pardon, bir dış yapı var, bir de derin yapı var. Dış yapıda normal bir Kırgız kızı ile bir Türk delikanlısının aşkı. Normalde bu. Derin yapıda ise şudur derin yapı. Dünyaya dağılmış 350 milyonluk Türk dünyasının kardeş cumhuriyetlerin birbirlerine sıcak bakması, kardeşlik duyguları içinde olması, barış, sevgi içinde olması, soydaşlık şuuru içinde olması, sevgi beslemesi böyle bir amaç güdülmüştür. Çolpan Yıldızı'nda çolpan bir metafordur. Güzelliğinden dolayı kızın Çolpan adı verilmiştir ama Asyam diye seviyor. Kızın adı Altınay'dır. Asyam demesinin sebebi büyük bir Türk hinterlandını düşündüğü için Asyam diyor. Asyam derken büyük bir Türk dünyasını düşünüyor. Herkese olan bir sevgiyi. Aynı zamanda Çolpan yetişmiş, iyi eğitim görmüş Kırgız kızlarıdır. Bu sadece Kırgız'la da sınırlı değil. Bir Azerbaycan'da da olabilir. Özbekistan'da da olabilir. Kazakistan'da da olabilir. Çolpanları çoğaltmak lazım. Ve hizmet etti, vatanlarına hizmet aşkıyla dolu etmek lazım. Böyle bir amaçla güdülmüştür. Diğer o teknik kavramları sordunuz. Benim çok hürmet ettiğim, değer verdiğim bir arkadaşım var. Şuhurubu Kayhan Kültür Üniversitesi'nde. O da tıpkı benim gibi düşünür bu konularda. Onun yardımıyla oldu bu. Diğer taraftan bu bir hayal kurgudur. Gerçekliği yoktur ama Türkiye'den okumaya giden, doktora yapmaya giden her Kırgız kız veyahut da erkek
kendini bu hikayede bulabilir. Rahmat. Aha. Эми бул китепте биринчи суроо берген суроолорго жоопторун ошосунан баштап коеюн да. Кыргыз сөздөрүн ким менен конушкандыгында, сүйлөшкөндүгүндө, үйрөнгөндүгү бул Шурубү деген кыз бар, кыргыз кызы, Стамбул шаарында. Маданият университетинде доцент. Ошол Шурубүдөн баягы сүйлөшүп аңгемелешкенде ошол сөздөрдү ошо Шурубүдөн үйрөнгөм деди. Шурубү Кайхан деген түрк жигитине турмушка чыккан. Мен дагы биз дагы эмебиз, аркадашлык. Туугандык. Жок, аркадашлык жана дос болуп ушундай сүйлөшүп, мен да сүйлөшүп калдым, алыс менен сүйлөшүп жүрөм. Анан ошодон үйрөнүп, бул сөздөрдү ошол аркылуу ошолдон үйрөнгөн сөздөрүмдү киргиздим деди. Анан жалпы китеп боюнча айтып кетти бул Нежет Бей. Китеп боюнча бул Асия деген сөздү колдондум деди, кыргыздын сөзүн. Асия деген бул бүтүн түрк дүйнөсүндөгү түрк тилдүүлөргө жалпысынан мындай түшүнүк берген сөз болгон үчүн колдондум деди. Ата кыздын аты Алтынай. Алтынайды Манас дастанынан алдым деди. Демек бул Манас дастаны бизге караганда көбүрөөк окуп үйрөнгөн го деп мен чындыгын айтсам Манас дастанында Алтынай деген кыз бар экенин кечирим сурайм, баарынан ошо билбейт экем. Бирок бул киши ошо Манас дастанынан алдым деди да. Ошон үчүн Алтынай деп атын бердим деди. Чолпон жылдыз болсо бул жөнүндө дагы айтабыз, эмне үчүн Чолпон жылдыз деп аталганын. Рахмат. Ошол сурооду берейинби азыр? Рахмат. Жок, эми биз азыр Замир агабызга да кезек берели. Замир Өсөров, жазуучу, журналист, бир канча тилдерде чыгармалар жазып жүрөсүз. Замир ага, олобо сиздин китебиңиз жөнүндө маектешерден мурдан биздин коногубуз мына ошо Нежет Экежи мырза, ошо кыргыздын кызы, ошо Түркияда кыргыздын билим алган кыргыздын кызы жөнүндө ушундай бир чыгарма жаратыптыр. Сиз дагы баягы көп тилге которуп жүрбөйсүзбү, чыгармаларыңызды жазып жүрбөйсүзбү? Анан ушу биздин коногубуз менен маектешип эмнелерди билдиңиз? Бул аябай чоң неме, мен аябай кубанычтамын. Ушул мындай адам менен, себеп бул өзү Түркияга барганда биз кыргыздар өзгөчө сезебиз да. Алар өтө катуу патриоттук сезими да, Кыргызстанга да, Орто Азияга, бүт Түркия элинде катуу сезими күчтүү, сүйүүдө жашайт да. Ошол мына ушул немес өзүнүн ырлары бул китебинде да түрк дүйнөсүнө чоң сүйүү да деп койсо болот. Негизи ошол жака келип бизди өзү түрктөрдүн, Түркия эли өзү ошондой күчтүү менталитети ошол жага бар да. Биз булардан ушул жагынан үйрөнүшүбүз керек. Мен өзүм да китебим себеби ошо сүйүү жөнүндө мен да жазам да негизги. Себеби баардыгы сүйүүдөн башталат да. Ушундай өзүң мекениңе түрктөрдө не только өзүң мектебиң, бүт башка 350 миллион түрк элине сүйүү берди. Ошо бул улуу чыгарма да. Бул адамдын өзү менталитети улуу. Себеби кыргыздар сөзсүз окуп үйрөнүш керек. Бул жерде өмүрбү бекер эмес. Өмүрбү да ошондой Манас немесинин стилинде жазган адам, анда өзүнүн чоң сүйүүсү бар да. Манас өзү сүйүү деген да. Мен да өзүм китебимде да ошол эле сүйүү жөнүндө жазып атам. Себеби чоң сүйүү жөнүндө да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо бүгүн эле ушул бүткүл дүйнөлүк китеп күнү Чактүштөн Замирбек Өсөровдун Шарип атанын Алтын кушу деген дагы бир жаңы чыгармасы туурасында сөз кылабыз. Бул китебиңиз кыргыз тилинде, орус тилинде, анан чет тилинде, англис тилинде, 3 тилде жазылып атат. Шарип ата дегенде бүгүнкү биздин ажообуздун атасы туурасында жаздыңызбы? Эмнелер кирди, ушу жөнүндө айтып бересизби? Чоң рахмат. Бул өзү китеп 97-25 жыл мурда чыккан, биринчи ош типографиясында, биринчи варианты. Ошол атасы жөнүндө Кантора Раматылык Кантора Токтоматов деген Жалбаттын ректору мен жакын досум болгон, агам дагы болгон десем болот да. Ошол суранып калганда эле ушул китепти сен жаза аласың, ошол деп мен таанышып калдым бул киши менен. Негизи идея ошол эле. Бул өзү Шарип ата чоң сүйүүсү бар адам болгон да. Өзүнүн балдарын аябай жакшы сүйгөн. Кыргызстанда өзүнүн жумушун да аткарган. Ошону мен кызыктырды да. Ушундай ийгиликке алып келди. Өзүнүн балдарын барын өстүрүп,
И бул китебимде мен азыркы жаңы вариантта, англис тилинде, кыргыз тилинде бул президентке да сөз кайрылып атам да. Шарип ата ушундай силерди бактылуу кылып өстүрүп берди бардыңарды. Жакшы сүйүүсүнүн барын бери. Эми президент катары Кыргызстанда да ушундай демократиянын, айкөлдүктүн, баягы Манастын байлыктарына ядерный энергия деп коет да, баягы кыргыз элине. Ошону ачып бериңиз деп. Өмүрбөй жакшы буну түшүнөт. Мен да ошол максатта жазгам. Себеби өмүрүнүн китебинде да постоянно ушул идея негизги да кыргыздарды кантип улуу элге айландыруу негизги максат. Ошол ичтеги потенциалды кантип ачып береби. Мен сыймыктап атам, учурда президент ошол ушундай атасынын жолун улантса Кыргызстанга жакшы болот дейм да. Мен ошол максат менен бул экинчи китепти сөз чыгарып ага жеткирем деп да ойлоп атам. Себеби Бул президентибиздин колуна тиелек, бирок бул окурмандарга колуна тийип атат. Негизи кыргыздарга жетиш керек да, кандай болсо. Бул негизи 3 тилде жарык көргөн китеп экен. Негизи эле Шарип атанын элде кылган эмгегиби, же балдарына жасаган эмгегиби, адамдагы асыл сапаты эмнелер жаздыңыз? Бул жерде эң өзү Шарип ата бул совет мезгилинде өскөн кадимки эле биздин элита болгон да, партийный жакшы адам болгон. Бул жагынан бунун өзгөчөлүгү ал балдарды тарбияда ушул жагында таланты бар экен да, жакшы көргөн ата. Эми бизде кемчиликтер болуп да, биз өзүбүздүн балдарыбызды жакшы тарбиялап атабыз. Тарбиялоо. Ушул жагында чыныгы сүйүүсү болгон да. Ошондуктан ушул чоң ийгилик алып келди деп мен өзүм неме ойлоп атам да. Себеби ошол жагы эгерде биздин азыркы президентибиз да улап кетсек, бирок бүткүл кыргыз элине тиешелүү. Кыргызстан анда биз Сингапурдай, баягы Өмүрбөй Бегалиев айткандай, Туркиядай, Англиядай бул чоң өлкөгө айланып кетебиз. Себеби ошол бул адам ушундай бир укмуш жандырмагы бар. Эме ошол алсыз сапа, баягы мен Манастын духу да, мындай айтканда, Манастын духу, эркиндиктин духу, демократиянын духу. Вот Туркия бизге өтө катуу таасир берип атат. Өмүрбөй да ошол жөнүндө мен буну айкөлдүк деп коет элем. Манастын духун кыргыз эли козоп ачып бериш керек. Бул тең ушундай адамдар менен мен ошол кыргыз окурмандар окуш керек деп мен өзүм ойлоп атам ушул китепти. Себеби ушундай мамиле, ушундай тарбия балдарга берип, ошол жол аркылуу кыргыз элибизди улуу элге, Туркиядай, Ататүрктэй десе болот ушундай деңгээлге жеткире алабыз да, Сингапурдай деп. Башка сүйүүнүн жолунан башка жол жок деп. Забир ага бул эмгегиңиз туурасында алдыда сөз кылабыз. Анан мынакей Нежет Эгиржинин мына ошо Чолпон жылдыз деген чыгармасын Миргүл Текешова кыргыз тилинде которуптур. Мен ушул жерде бир ырсаптары бар экен, Өмүрбөй эже. Мүмкүн болсо сиз окуп бересизби же мен окуп берейинби? Могул жерде абдан жакшы бир ырлар дагы которулган экен. Мүмкүн бул кандай? Ошо жөнүндө айтып берсин. Мүмкүн ырсаптар эмес, бул жерден окуйунбу? Бул Алтынай учакка отурган кездеги жерин бир кичинекей. Тиги жигит айтып атат да. Менин Манас дастаным сенсиң. Сен менин бүтпөгөн ырым, жарым калган обономсуң. Деп тиги кыз кетип калгандан кийин артынан айтып атат да. Түрк жигит, Түрк жигит бунун өзү эле эмне деген кыргыз кызга айтып атат. Кыргыз кыздын артынан айтып атат. Жок, кыргыз кыз учуп кетти самолетто. Сүйүүсүн айтып ошентип унча калбай калып калды да. Эми ушундай Нежет Бей ушундай бир мындай өтө чоң пафос да, анан чоң чеберчилик менен жазган үчүн мен бул киши менен сүйлөшкөндүм, бул кишини бул телевиденияга жана башка жака чакырып ошо элге таанытууга аракет жасап атканын себеби мына бул ушу Чолпон жылдызы себепчи болду да. Анан башында эле окуганда мынтип жазылат да, эми Чолпон жылдыз башталганда. Ал абдан алыс жерден келген эле. Тилиме окшогон бир өлкөдөн. Мен ушун эки сапта окуганда ойлодум, кайсы өлкөдөн болду экен, түрк тилдүүлөр жөнүндө окшойт дедим. Бир факультетте, бир группада элек экөөбүз тең аспирант болчубуз дейт. Аты Алтынай, бирок аны мен Асел дечимин. Жаш баладай наздана бултуңдап, оң буту менен жерди теп, жок дечи. Менин атым Алтынай. Ошентсе да ал мага Асел сезилчү. Деп Асел деген түрк дүйнөсүнө бул киши айтып атпайбы, түрк дүйнөсүнүн бардык кыздардын таандык сөздү мен анын атынан койдум деп.
Неше теги Бул Манас жок, Манас эпосун бардык жерде колдонот да. Манас эпосунан чыга келген ай жүздүү Алтынай эле дейт. Нежет мырза суроо береличи. Айтып атасыз, Залкар Жашачыңыз айтмактын чыгармаларын окуп билип, балдарым да окуду деп атасыз. Ошо айтмактын чыгармаларында Асел деген дагы, Алтынай деген дагы ысымдар бар. Мүмкүн ошондон алдыңызбы? Selvi boylum. Siz anladınız da. Selvi boylum al yazmalımda kızın adı Asya'dır mesela. Başka hikayelerinde Altınay olarak da geçiyor. Evet. Altınay olması, Asya olması, Çolpan Yıldız olması tesadüf değil. Siz anladınız mı? Айтматовдун hikayalarında da Asel de var. Алтынай. Алтынай da var. Алтынай. Evet, evet. Алтынай da var. Siz o adlarda, isimlerde kullandınız diyor. Altınay aynı zamanda çok güzel bir isim. Çok güzel bir isim. Asya şu muhteşem bir isim. Çağrışım gücü de çok yüksek. Yani Asya dediğinde büyük bir Türk dünyasını Asya çağrıştırıyor. Çolpan Yıldızı deyince bütün Türk dünyasında kullanılan bir isim. Bir de tercüman aracılığıyla olmaması çok güzel oluyor bu söyleşide. Çolpan Yıldızı da neden Çolpan Yıldızı deyip ataldı kitap. Kitap Çolpan Yıldızı ataldı. Neden hikayede Çolpan Yıldızı deyip ataldı diyor. Neden Çolpan Yıldızı? Neden Çolpan Yıldızı? Neden Çolpan Yıldızı? Çolpan Yıldızı parlak bir yıldız. Buna Tan Yıldızı da deniyor, Ülker Yıldızı da deniyor. Bu çok ona bakıp yönünü tayin ediyor çobanlar. Dolayısıyla kız da çok güzel olduğu için ona sen benim Çolpan Yıldızımsın diye hitap ediyor. Бұл чабандар жылдызы деп түрктөр ушундай аташат экен, чопан жылдыз деп, чопан. Анан чолпон деген сөз негизи чолпан түрк тилинде жок. Çoban yıldızı var. Чопан yıldızı бар, чолпан yıldızы деген жок экен да. Анан бул эми баягы как типа саманчынын жолу сыяктуу чабандарга жол көрсөткөн. Анан бул кыз сулуу болгон үчүн, жакшынакай болгон үчүн дагы анан түрк тилдүүлөрдүн баардык кыздарына дагы мындай ыңгайлаштырып чолпон жылдызы деп коюп турдум. Мындай жактан кыргыз сөздү түрк тилине киргизген бул шедеврство деп айтсак да болот, дейми? Мындайча айтканда. Сизге чок тешекирлер. Сиз кыргыз сөзүн, чолпан сөзүн сиз түрк тилинде колландыгыңыз үчүн сизге çok teşekkürler diyorlar. Мен бир ошо ырсаттарын өзүм окуйун деп турам. Биз турган жерлерде кечикти бар, сен кайындай эрте ачылдың жийде гүлү дейт. Билсең сен көңүлүмдүн түпкү муңу, абалыма шыпа элең жийде гүлү. Жалбырагын күмүштөн гүлүң кызыл, аңкыган атыр жытың жандын руху. Талайым бол өмүрдүн жайы бол, тартыма даба элең жийде гүлү. Ашык жанга жогасындай сырың төгө, кусалыкты көзүңө жаздын өзү, тынч албас, тыным билбес жүрөгүмдө, сырдашып дил аштың жийде гүлү дейт. Мынакей Мергүл Текешеванын которгонунда ошол ырсаттар бар экен. Демек, бул ошол жанагы жигиттин кызга болгон баягы сүйдөгөрү да. Буларда түркиялык түрктөрдө эми биз түрктөр эмес, түркиялык түрктөр деп атаган туура болот да. Негизи түркиялык түрктөрдө бул жийде гүлү махабаттын сүйүүнүн символу экен. Ошон үчүн жийде гүлүн ырга эле эмес, ошол жийде гүлүн тиги жигит алып келип столго коюп коет дагы, берейин деп жана өзүнүн сүйүүсүн айтайын деп, анан кыз Алтынай мени күтүп аткан бирөө бар деп бир белги берип койгон үчүн жийде гүлүн колуна бербейт да. Бул ошо менен жийде гүлүн кыз сурайт, Алтынай сурайт, жийде гүлү кайдан десе, ошол жерде туруптур, мен келгенче деп коет да. Анткени жийде гүлүн берип, анан сүйүүсүн айта турган илгертен болгон бир ошондой символика бар экен да. Атайын, Hakkını yemeyelim. O şiir Azerbaycanlı şair Lale İsmail'e ait. Ыр Лали Исмаилдин ыры экен, ошол ырдан алган экен. Азербайжандын акыны diye düşünebilirler. Азербайжан акыны Лали Исмаилдин ырынан колдондум деди. Рахмат сизге, разысыз. Кошуп коюңуз.
Бул аябай жакшы, бул өзү негизги идеясы кыргыз аял жөнүндө сүйүү болуп атат да бул чолпонду. Бул өзү чыныгы сүйүүнүн белгиси да. Туркияда кандай атактуу ушу жерден адам кичинекей элге бир неме кайрылып атат да. Вот чыныгы сүйүү деп ошону айтат да, менин түшүнүгүм боюнча. Биз көбүнчө четки дүйнөгө чыккыбыз келип атпайбы, өзүбүздү сүйүп, мисалы англис тилинде жазып, даже мен өзүм айтып коеюн. Ооба. Бул да жакшы, бул окурманга жетким келет да. Бирок чыныгы сүйүү өзү конкретный адамга да, мына ушул жерде да, мына профессор, улуу жазуучу, каякта айылдан бир өскөн кыргыз айылын жазат. Кыргыз вообще түрктөр өзү сүйүү сезим күчтүү. Бизге ошол жетишпей атат да. Кыргыз тилге ошондой сүйүү болсо бизде, өзүбүздүн ана тилге. Бул бизди сүйүп атат түрктөр. Шундай күчтүү кылып бизди үйрөтүп атат. Ошондо бизде баягы неме айткан демократиянын манасын, айкөлдүктүн бүт барды энергиясы ачылып, биз көтөрүлөбүз. Өтөмүр да ошол жөнүндө китептерине жазат да, кантип ушундай биз өзүбүздүн государственный устройствону, элибизди кантип көтөрөбүз. Негизи жандырмаа ошол эле баягы. Сиз ушу Шарип атанын Алтын кушу деген китебиңизде сиз ушул атабыздын ушу балдарына болгон сүйүүсүн көбүрөөк жаздыңызбы? Балдарды тарбиялоо. Мен ушул китеп жөнүндө айтып кетейин да, анткени бул китепке мен дагы айткан сөзүмдү киргизиптир, бирок мен муну 14 жыл мурун, 13 жыл мурун айткан сөздөр экен. Бул жолкусунда сураган жок. Анан китепте бир аз мындай салкыныраак жазылып калыптыр да. Мен мүмкүн айткан эместир, мүмкүн унутуп калгандыр. Менин кошумчам бар бул китепке. Кандай? Бул сөз түрдө айта турган кошумча, анткени мен кичинекейимде мектепте окуп жүргөн кезимде, ушул мектепте жүргөндө да бир кичирээк эле класстарда болсо керек, ушул Шарип ата дейли, эми биздин президенттин атасы теле аркылуу, телевизор аркылуу көп чыгып, көп мындай эл менен телевизор аркылуу баарлашуулар болчу эле да. Ошондо мен ушу Кыргызстанда көрүнүктүү адамдардын көптөрүнүн сөзүн көп анчалык эле уга бербейсиң, анткени мынчалык деңгээлде Шарип ата сыяктуу жагымдуу, ушунчалык даанышмандык менен сүйлөй билген, ушунчалык телевизордо отурса дагы анын энергетикасы телевизорду тешип өтүп, адамдын жүрөгүнө болгондо дагы мектеп жашында кичинекей кыздын жүрөгүнөн жете турган сөздөрдү сүйлөй билгендигин, мен ал кишинин ар бир сөзүн кунт коюу менен анан бүтпөс экен деп тилечим да. Анткени бул кишинин сүйлөгөнү, бул кишинин дикциясы, бул кишинин энергетикасы эми жөн эле бир азыркы президенттин атасы экен деп айтып кое турган сөзгө татырлык эмес, андан чоң жогорку деңгээлдеги, мындайча айтканда азыркы күндө биздин бул азыркы президентибиздин деңгээли дагы ошол өзүнүн атасынын деңгээлине жеткен эмес деп мен ачык эле айткым келет. Анткени бул кишинин балдарына берген сүйүүсү канчалык деңгээлде экенин мен айта албайм, бирок анын ошо телевизор аркылуу мага тийгизген таасири, мен анчалык көрүүчү катары мыкты деген жазуучулардын дагы телевизордун сүйлөп атканда сөзүн мынчалык берилүү менен тыңшачу эмесмин да. Ошол кишинин ар бир пафосу, ар бир анын интонациясы менин кулагымда да жаңырып, мен жүрөгүмдөн терең орун алгандыгын, анан бул киши ким болду экен деп карагандыгым, Каракулчу районунун керек жарак коомунун председатели деп жазылып чыкчу да. Анан ал киши мүмкүн чоң жазуучу да боло алмак, анткени даанышман сөздөрдү сүйлөй билүү, адамдардын жүрөгүнө жете турган деңгээлде өзүнүн ички дүйнөсүн бере билүү, бул чоң акылы бар, чоң Кудайдын энергетикасы бар, чоң Кудайдын даанышмандыгын алган адамдарда гана болушу мүмкүн. Мен ошол кичинемден эсимде сактап калган эң мыкты, эң даанышман деген адамдардын алдыңкы сабындагы адам ушул Шарип Жээнбеков деп билем. Анан бул кишинин ошол даанышмандыгы, энергетикасы балдарына өтсө керек, бирок дагы бир жолу айтсам жаңылыштык болбойт, эми биздин азыркы президентибиз ал деңгээлде сүйлөй билген болсо, ал деңгээлде болгон болсо, Кыргызстан гүлдөнмөк жана бардык кыргыздар кулагын төшөп жан дили менен берилмек да. Негизи эле сизге берилген суроо, ошо Шарип атанын балдарына болгон сүйүүсүн жаздыңызбы? Бул китепке эмнелерин киргиздиңиз?
ошол да эмне сүйүү жөнүндө сүйүүнүн результаты да бул. Ар бир ата-эне эгерде ошондой шарипада өз үй бүлөсүнө балдары 5-6 бала, 10 баласы болгон, ушундай мамиле кылса, сөзсүз түрдө бактылуу үй бүлөнү жаратат. А бул жерде өзүңөр көрүп атасыздар, келечектин президенти дагы жаралып калды ушул үй бүлөдө. Бул мыйзам ченемдүү нерсе деп айтканда, себеби ал жөнөкөй баягы мыйзамды билген, сүйүү мыйзамын. Сүйүү бардыгына жаралат. Эмне себептен ушундай Шарип ата жөнүндө жазуу идеясы келди сизге? Раматылык Кантор Токтомбатов менин досум болгондо, ал менен суранганда өзү, сен жакшы журналистсиң, сен ушул жөнүндө жаза аласың китеп деп мен сурагам. Жазышың керек деп. Жазышың керек. Бул киши көп нерсе атасы менен тааныштырган да. Өзү убагында бар. Аны мен биринчи жаза албайм дегем да. Анан көргөндө анын үйдө Самарайжы аял менен мамилелерди көргөндө мен сездим, бул жөнөкөй эмес, башкача адам экен дедим да. Кыргыздарда мындай өтө сейрек адам, сүйүүнүн баркын билген адам. Ошол идеальный ситуацияда ушундай бактылуу балдар пайда болуп, ошонун арасынан бирөө келечекте президент болот атпайбы? Кеп мен ошол жөнүндө азыркы китепке да президентке да анча-мынча кайрылуу бар жерде, азыркы заманга тууралуу. Бул эми негизги баягы жөнөкөй нерсе экен да. Сүйүү, чыныгы сүйүү болуш керек. Вот как өмүрбү Манасты жакшы көрөт, Кыргызстанды жакшы көрөт. Ошондой бийликтеги адам ушунчалык кыргыз тилди жакшы көрсө, өз эркеси өзүнөн өзү жакшы нерсе жарала берет. Же бул Нежет айтканда көрдүңүзбү? Турциядан биякы кыргыз кызын жакшы көрүп, Кыргызстан көтөрүлсүн деп ошол жөнүндө күнү түн ойлонуп, ошонун аңгемелери жаралат. Бул накта сүйүү деген башкача болбойт да. Чала сүйүү деген болбойт. Мына ушундай кыргызды жакшы көрсө, Нежет Бейдей биз сөз көтөрүлөбүз. Өмүрбүдө жакшы көрсө. Мен да ошондой аракет кылып, мына ушул кишини үй бүлөнү ушундай жакшы көргөн экен, ошол бул эми ошол жөнүндө болуп калды да бизге. Шарип атадай адамдан сөзсүз түрдө президент болчу уулдар туулуш керек болчу да. Эми ошол мен айтайын дегеним, адамдын даанышмандыгы, анын Замир Өсөров айткандай, ошо балдарына, бизде айрым даанышман адамдар балдарына сүйүүсүн бере албайт. Демек, бул Замир Өсөров ошол жагын жакындан билген экен. Балдарына да сүйүүсүн бере алгандыгын, мына ошол Жээнбековдун бүгүнкү күндө президент болуп калгандыгы ошол атасынын жок, ал кишинин сүйүүсү бир эле балдарын эмес, жалпы чагылышып тургандыгын мен айтып атпаймынбы? Чагылышып тургандыгы, мага да таасир кылгандыгын телевизор аркылуу мен ал кишини көргөн эмес, мен ал ким улуу баласын ошо киши менен тааныш болгондугум, анткени менин поэзия, то есть китептеримдин кечесин Жалал Абадда ошол коммерциялык университетте уюштурушкан, ошол жерден жакын таанышканбыз, чай ичип, аябай баарлашканбыз, ошондон билип калдым да. Бирок атасынын даанышмандыгы бул эми жогорку деңгээлдеги, мындайча айтканда сөзгө арзырлык нерсе. Жана ошол андай адамдан президенттер гана туулуш керек да. Мен ошо бир сөз менен айтып коеюн. Даанышманды бул тарбияны көргөн адам да, аксакалдар. Кыргыздардын эң мыкты аксакалдар көп сүйлөбөйт, бир сүйлөсө ошондой эми кандай десем, бул өзү чын акылмандык деген ошол да. Таасири күчтүү акылман экени көрүнүп турган. Рахмат. Нежет Бей, буга чейин мынакей сиз Манас эли деп, Айтматовдун эли деп Алтынайды жазып Кыргызстанга эңсеп келдиңиз. Кыргызстан кандай экен? Ошол эле сиз окуган, сиз билгендей экен? Ошо жөнүндө сурап бериңизчи, Өмүрбек айым. Ben biliyorum, siz Айтматовдун хайкелине бардыңыз, Атабейитке бардыңыз, Бишкекти көрдүңүз. Bu hakkında neler de söylemek istersiniz? Şimdi Aytmatov dünyada en çok okunan 3 yazardan bir tanesidir. Ve eserleri 160 değişik dile çevrilmiştir. Türkiye'de de oldukça yoğun okunmaktadır. Bizim ailemizde Aytmatov hayranıdır. Aytmatov'u okuruz. Aytmatov'un temel özellikleri var tabii. Bu özelliklerden bir tanesi yaşadığı coğrafyanın kültür damarlarına, yani kalemini besleyen yaşadığı coğrafyanın kültür damarları ve binlerce yıllık gelenek ırmağından beslenmektedir.
milli hafızasına Kırgızların dolayısıyla bütün Türk dünyasının sahip olması gerektiği, kendi kültür köklerine sahip olması gerektiği ve bu sebeple Aşkın ve Hüznün lirik destanını yazmıştır. Eserleri Aşkın ve Hüznün lirik destanıdır. Эми Айтматов жөнүндө бул кишинин айтчу сөзү негизи аябай чоң экен, көп экен. Анткени Айтматовду аябай окуп, бүт үй-бүлөсү менен окуп, анан Айтматовдун бийиктигин сезе билген адамдардын бири. Айтматов бул түрк дүйнөсүнүн бүткүл адамзаттын тагдырындагы чоң маселелерди көтөрүп чыккан чоң жазуучу экендигин жана бүткүл дүйнөлүк адамзат тагдырында проблемаларды көтөрүп жалпы калкты чоң иштерге багыттоочу күч катары кабыл ала тургандыгын айтты. Bir de bu Atabeyit'te bir şeye şahit oldum. Şimdi bir televizyon çekim yapıyordu orada. Bir kadın konuşuyordu. Kadın sözleri arasında Cengiz Aytmatov ve Törekul kelimeleri geçiyordu. Oğluma sordum. Meğer olay şuymuş. Törekul bu kiremit ocağında atılırken kiremit ocağındaki bekçi bunu görür. Uzun yıllar söylemez ve 56 yıl sonra 50 küsur yıl sonra kızına der ki burada böyle böyle oldu. Durum normalleşince bunu yetkililere ilet der. Benim gördüğüm kadın o kadınmış. Айтматовдун эстелигине Атабейитке барган кезибизде бир телевизиондук тартылуулар болуп атыптыр. Ошол телевизиондук тартылууларда бир аял сүйлөп аткандыгын угуп калдым. Анан мага түшүндүрүштү дегенде бул аял 50 жылга чейин ушул Атабейитте өлтүрүлгөндөрдү айтпай жүрүп, анан өзүнүн кызына айтып, анан ошол аркылуу анын айткандары элге белгилүү болуп, анан ошол жерге Атабейитте ал өлүктөрдү таап, ошол жерде Айтматовдун атасы да болгондугу тууралуу ошол жерден уктум dedi. Ve orada çok güzel bir sözünü okudum. Төrekул Айтматовдун ошол жерде көмүлгөндүгүн анан Төrekул Айтматов жөнүндө бул ошол аял айтып чыгып, Бүбайра деген аял айтып чыгып, анан ошол аркылуу билип, анан ошол Төrekул Айтматовдун ошол Атабейитте коюлгандыгын ошол жерде тыңшаптым дейт. Bizi görünce çok sevindi, sarıldı. Бизди көрүп аябай сүйүнүп, аябай кучактады дейт. Aytmatov'un orada çok güzel bir de sözünü okudum. Çok mutlu oldum yani ondan. Айтматовдун сөзүн окуп, жанагы адам улуу болгон адам күн сайын адам болуу деген сөзүн окуп аябай бактылуу болдум дейт. Önemli olan şudur, her gün insan kalabilmek. Эң мындай өнөмлүү эми улуу адам күн сайын адам болуу керек деген сөзү бул Her gün insan kalabilmek. өзгөчө таасирдүү нерсе деп Абдан таасир берди. ошого бактылуу болдум дейт. Замир ага, сиздин кошумчаңыз биздин коногубузга мына ушундай кыргыз кызы жөнүндө жазып, биринчи жолу Кыргызстанга келип, Айтмат мекени улуу Манас эли деп келип аткандан кийин өзүнүн оюн бөлүшүп атат да. Менде да аябай ушуга таасир берип атат да бул айтканы. Мен кайрада эле ушул сурамын өзүм Туркияга неме кайрат элем да. Туркиянын ошон Ататүрк ошо негиздеген ушуну данышман эң улуу инсан деп Ататүрктү менин оюмча айтса болот да. Себеби элдин келечеги кандай болот деп батыштын барды жашыл Азиянын жашылыгы кантип кошуштур, ошону бардын батышка кенен ачып берди да жолду. Türkiye için. Hayata fanatizm ve religiya көп нерселер проблемалар болгон, ошолорду акырын бияка бөлүп өстүрө турган жолду алып келди да. Мен ойлойм, ушу азыркы учурда Манастын bir какой-то образы болсо болот, Ататүрккө окшогон киши да. Кыргыздарда ошондой лидер бизге керек да азыр, Ататүрктөй. Шунчалык жакшы көргөн, мен кандай дейсиз,
Ататүрккө сиз кандай немеңиз бар менде ошо? Ататүрк Ошондой. söyledi. Atatürk Manas gibi adam деп biliyorum deydi. Siz ne dersiniz? Doğrudur. Atatürk Türkiye'ni Osmanlı İmperyası'nın Osmanlı İmperyası'nın Türkler diye atadı. Atatürk bu Manas gibi adam dedi. Evet, benzetme çok ilginç yani. Bize de öyle adam gerek diyor. Bizge şunu. Kırgızistan'a. Kırgızistan'a Cengiz Aytmatov'un ruhu yeter. Manas'tan sonra evet, Manas'tan sonra Atatürk gibi adam. Atatürk tabii büyük bir devlet adamıdır. Yıkılan bir Osmanlı İmparatorluğu'nun külleri arasından yeni bir devlet inşa etmiştir. Bir büyük insandır, büyük bir komutan, büyük bir devlet adamı. Bizim rehberimizdir. Ve buradan Allah rahmet eylesin diyorum onlara. Ve Cengiz Aytmatov için de şunu söylüyorum. Tanrı Dağı'nın eteklerinde yatan Türk'ün büyük evladı, sen rahat uyu. Senin bayrağın bizim ellerimizde ve hedefe ülkünüzü taşıyacağız inşallah. Atatürk bu мамлекеттик деңгээлдеги чоң адам. Силерде Айтматов Манастан кийин барды дейт. Бирок бизге дагы ошо мамлекетти башкара билген дагы чоң адам керек деп мен айттым. То есть Замир Өсөров айтты. Эми Ататүрк Осман империясын андан ары туура жолго алып чыккан ошо биздин чоң жол кол башчыбыз, жол башчыбыз деди. Бейиши болсун, жаны жаннатта болсун. Айтматовдун дагы, Ататүрктүн дагы айтты. Рахмат. Нечет Экижи мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Студиябызга келип ушундай жакшынакай маек куруп бердиңиз. Өмүрбек Бегалиев сизге ыраазычылык, Замир Өсөров сизге ыраазычылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн бүткүл дүйнөлүк китеп күнүндө түрк тилинде жарык көргөн кыргыз кызы туурасында Чолпон жылдыз китеби, ошондой эле биздин Шарип атабыздын Алтын куту деген китеп туурасында сөз кылдык. Китеп окугула, акылыңарга акыл кошсун, жан дүйнөңөргө дайыма китеп силерге жакын жолдош болсун дейли. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.